Катардагы бир жигит адаттагыдай эрте менен эрте туруп, таңкы тамагын ичип жумушка жөнөйт. Жолдо ар ойлонуп, бер ойлонуп баратса, алдынан бир жүдөп калган бир аксакал чыгат. "Уулум, мага нан алып берчи" деп кайрылат. "Мейли аксакал, алып берсе алып берейин. Меңиз" деп аксакалга акча сунат. "Жок уулум, мага нанды өзүң алып бер." Жигит бир аз тайсалдап, аксакалдын сөзүн жерге калтырбайын деп, дандырдан жаңы чыккан ысык нан алып келип берет. Аксакал жигитке карап, "Уулум, бүгүн сен бир баледен кутулдуң" деген ар дайымкы сөзүн айтып жолун улайт. Жигит сөзгө маани бербей, жолун улайт. Арадан бир канча саат өткөндөн кийин жигиттин телефону шыңгырап, аялы, атасы, "Уулубуз кырсыктап калды. Уулубузду машина сүзүп кетти. Тезирээк шаардагы балдар ооруканасына келе калыңыз" деп кайрылат. Жигит бир аз нерс болуп калды. Дароо ошол замат такси кармап шаардык ооруканага жетип барат. Аялын да эч кимди укпастан түз эле баласын караган врачка кирип барат. "Менин уулумдун абалы кандай? Жакшыбы?" "Токтоо, врач. Кудайга шүгүр. Уулуңуздун абалы жакшы. Кудайга шүгүр айтыңыз, сиз бир баледен кутулдуңуз. Сиздин уулуңузду Кудай зор сактады." Ошол замат жигит жанагы аксакалдын "Сен бир баледен кутулдуң" деген сөзүн эстейт. Караңыз замандаш. Ошон үчүн дини бизде айтат: садака балени кайтарат. Бир тууганым, чыныгы муктаж болуп келген колду эч качан куру кайтарбаңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астыңкы колдон үстүңкү кол жакшы деп айткан. Садака эч качан биздин байлыгыбызды азайтпайт. Бир тууганым, колуңуздан келсе, ар дайым садака берүүчү инсан болуңуз. Ошондо мал жаныңыз, үй бүлөңүз менен ар дайым кырсык баледен алыс болосуз.